Балыкчы өнүгүү жолуна түштү. Акыркы 2 жылдан бери балыкчы шаарына барып эс алган туристтердин саны кескин өстү. Буга балыкчынын ички жана сырттан келген туристтерди кабыл алууга болгон даярдыгы, жаңы пляждардын, эс алуу жайлардын пайда болушу, поезддин катташы менен бирге туристтерди тартуу максатында байма-бай жүргүзүлгөн жарнамалар да себеп болууда. Осогосун көрүп көрүнөт дегенде эң биринчи туристтерди балыкчы шаары тосуп алат да. Сиз туура айтасыз, мурун ушул 1-2-3 жыл мурун десек болот. Туристтер ушу биздин балыкчы шаарыбызга кирип, балыкчы шаарыбыздан өтүп эле кетишчи да. Бул ички туристтер деле баягы Бишкектен келген, Оштон, Жалал Абадтан, Таластан келгендер балыкчынын ичин кыдырып көргөндөн кийин балыкчы кичинекей деп өтүп кетишчи экен. Акыркы 1,5 жыл, 2 жылдын ичинде балыкчы абдан жакшы соцсеттен дагы баягы өнүгүү жагы боюнча да маалымат берип, абдан мындай өнүгүү жолуна түштүк десек болот да. Биздин парко пляждык зоналар муга чейин баягы туристтерди кабыл алганга туура келбей турган болсо, азыр туура келип калды десек болот да. Мына биринчилерден болуп мынакей Сейл пляжындагы ушу Green City деген инвесторго ошол жерди бергенбиз, 6 гектар жерди бергенбиз, мэрия караштуу. Алар үстүнкү тарап жактан 4 гектар жерди сатып алышып, ушул жерге бир коттедждерди салып, конок үйлөрүн салып, анан прилегающий территориясын жасап, коттедждердин баарын сатып бүтүштү. Анткени алар детский площадкасын кылышты, Венециялык канал деп сонун кылып жасап коюшту, тротуарын жашылдандыруусун, анан эң негизги алардын фишкасы присти жасап коюшту да, 300 метрлик кылыпчы. Кумду төктү, пляжды тазалашты, кылды. Бирок туристтер мына кызыгып, быйылкы 2024 жайда пляжында орун жок. Балыкчынын азыркы өнүгүү жолу мэр Азамат Арнабек уулу жана шаардык бийликтин 5 жылдык өнүгүү планында камтылган. Анын негизинде балыкчынын кире беришинде туристтерге арналган кыргыздардын каада салты, маданияты, залкар инсандарын баяндаган комплекс ачылат. Кирип келатканда мына информационный туристтер тейлөө борбору ачылды. Ошол жерден дагы биздин кыргыз комплекси салынат, биздин проекти да бар. Туристтерди токтотуп биз өзүбүздүн каада салтыбыз менен тааныштырып, өзүнүн улуттук баалуулуктары менен тааныштырып, анан биздин өзүнүн улуттук тамак аштарды сатып, улуттук кийим кечелерди сатып, улуттук аспаптарды сатып кире беришке, аяктан чыга беришке чейин кыргыздын бир образы чагылдырып тура турган болсо, бул сөзсүз түрдө туристтерди токтотуп, шаардын ичин менен таанышканга бирден бир жетишкендик болот да. Тургундар балыкчыдагы өзгөрүүлөргө кубанып, туристтердин көбөйүшү бир эле шаардын өнүгүшүнө эмес, жергиликтүүлөрдүн экономикалык абалына, жашоо шартына да түздө-түз таасир этерин белгилешүүдө. Ушу быйыл эле келип баштады го дейм, менимче. Мурунку жылдары көп деле байкаган эмесмин. Бул жылы аябай эле көп эле келип атыптыр. Өткөндө көрдүм, жегине барсам, көбүнчө эле орустар, өзбектер, казактар жүрүшүп. Эми соода саттык жагынан жакшы эле болот деп ойлойм. Эми көбүнчө эле балыкчыда жумуш жок да. Элдин баары эле соода саттык менен алектенет да. Эс алчу жерин баары бүт оңолуп атат, эскинин баары бүт тазаланып, балыкчыга окшошуп баратат эми. Шарт болсо эле баары келет. Жакшы. Жаңы пляждар ачылып атат, ошолорду жакшы мындай маани берип, бир жерлерди оңдоп койсо келет адамдар, конечно. Мурунку келчү эмес, көп жакшы жерлер жок болчу. Азыр бүт эле жакшы болуп оңдоп түзөлүп. Ошол эле праздник көчөдөн өтүп атат. Былтыр караганда быйыл аябай көп өтүп атат. Эс алушулар келип кетип атат, бизге келип акча алмашып атат. Россиядан, Өзбекстандан келип. Жакшы эле обслуживание болуп атат. Карап атат, саныбызды көчүп келген кеткен кишилердин баарын колдон келишинче киргизип чыгарып, акчасын алдыртып берип, жантырып турабыз.